Бул жакшы суроо экен. Ошо көптөгөн адамдар ушул нерсени түшүнбөй аралаштырып алышат. Биздин шариатта ошо шариат өкүмү менен жүргүзбөсө дагы мусулман адам болсо ошого баш ийгиле деп айтылган. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Жана аятта келгенде Аллах Ниса сүрөсүндө ва улил амри минкум деп силерден болгон деди. Бул жерде ал шариаты менен башкарсын, же таква, адилеттүү адам болсун деп шарт кылган эмес. Ошондой эле муну тастыктаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Муслимде келген хадис бар. Ал хадисте мындай деп айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошо менден кийин ушундай бир доор келет, ошол доордо башчылар дейт да. Болот зулум. Ошолордун сыпатын айтканда эмне деп айтат алар дейт. Алардын сыпатын айтканда пайгамбар айтып атат. Кулубухум кулубу шаятин фи дусмани инс дейт. Алардын жүрөктөрү шайтандыкындай, бирок адамдын кейпиндей дейт. Ла яхтадуна бихади ва ла ястаннуна бисуннати. Алар менин жолумду карманышпайт, менин сүннөтүмдү дагы жолунда жүрүшпөйт деп айтат. Анан ошонтип айтып туруп, сахабалар сурайт ошондон, ошол кишилерге биз жетип калсак эмне кылабыз дегенде, ага баш ийесиңер дейт. Моюн сунасыңар, баш ийесиңер, эгерде мал мүлкүңөрдү тартып алып, жонуңарга камчы чапса дагы деп айтат. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай сыпат менен сыпаттады. Алар туура эмес жолдо жүрүшөт. Менин сүннөтүмдү, менин жолумда жүрүшпөйт. Керек болсо алардын жүрөгү шайтандын жүрөктөрүндөй деп атат. Мындайча айтканда күнөөкөр, жаман адамдар деп атат. Мына ошого карабастан эң негизгиси мусулманбы, ошого баш ийгиле деп айтып атат. Анан эгерде ким шариатка каршы өкүм жүргүзгөн болсо, шариатта жок нерселер менен өкүм жүргүзгөн болсо, албетте ал күнөөкөр. Чоң күнөөкөр Кудай Тааланын алдында жооп берет. Бирок күнөө менен, ширктен, кафырлыктан башка күнөө менен адам баласы динден чыгып кетпейт. Анын ыйманы калат. Бирок жана таква эмес, алсыз, же фасык, бузуку мусулман деп атай беребиз. Анан мусулман деген сыпаты калат. Анан ошол негизде ал башчы болуп келген болсо, ошо мусулман үчүн ага баш ийилет. Ошо туура иштерде, жаман ишке буйрусага баш ийбейбиз, туура иш буйругаса ошону баш ийип аткарабыз. Жана аны мусулман элчи деп билебиз. Ошол себептен Ахли Суннанын баардык китептеринде айтып кетишкен да, баардык китептеринде. Биз мусулман башчысы дейт, жаман, бузук адам болсо дагы, жакшы адам болсо да баш ийебиз деп келген да. Бузук адамдын түрүнө баары келет. Алла Тааланын өкүмү менен өкүм жүргүзбөй таштаган, башка күнөөлөрдү кылган адамдар келет. Ошонун баарын эмне себептен айтып келдик? Бул деме элдин келечегин, ынтымагын ойлогон үчүн шариат ушундай нерсеге буйрган. Анткени эгерде башаламан боло берсе, адамдын күнөөсү аркылуу каршы чыга берген болсо, туруксуздук жоголот, башаламан башталат, кан төгүлөт. Ошондуктан ошол жагына шариат бекем көңүл буруп, ал күнөө иш кылса дагы ага баш ийгиле, бирок жакшы иштерде деп шариатыбыз бекем баса белгилеп айтты.